Жыгачтын сырын билип, андан бир баалуу буюм жараларына көзү жеткен адам гана колу менен кооздук жаратып, жыгачка жан берет. Бүгүнкү биздин каарман жыгач уста Аматов улан. Бир күн да тыным жок. Биз барган маалда кадимки кара талдан боз үйдүн кереги оогун жасап жаткан кез экен. Анткени жакынкы күндөрү эл жайылоого көчүп, көчтүн мезгили башталат. Буйртмаларын убагында тапшыруу кажет. Өзү берки талдарга караганда тыгызыраак, мындай пышыгыраак болот. Жакшы жагы дагы баягы формага келтиргенде мото деп коебуз, ошол мотодон жанбайт, аркага кайрылып кетпейт да, оңойлук менен. Бул тал биздин Ошту түштүк сергесинде өзү кеңир эле кездешет булар. Кыргыз үйгө негизи жакшы ылайыктуу тал болуп эсептелинет. Анан жакшы жагы ушул баягы форма бергенибизде кайра жанып кетпеген артыкчылыктары бар. Анан бекемдиги жагынан да бекем, тыгыз дагы болот. Мисалы үчүн азыр бир киши бир ушундай жыгачтан мисалы үчүн бир үйдүн 3төн 1-ин арчып тазалап болот бир киши. Эми бизде азыр көбүрөөк болгон үчүн 5-6 киши арчса, эгер ошол бир боз үйлүк же 2 боз үйлүктү бир күндө арчып тазалап даярдап коет. Азыр мисалы үчүн бардык эле жыгачтар мынандай текши ушундай немеде болбойт өлчөмдө. Бир аз баягы жоноруп кеткендери, мисалы үчүн мына жыгачтар станоктун жардамы менен тилип алганбыз, бөлүп алганбыз да, мындайча айтканда. 4кө бөлүнөт, кээ бирөөсү 2ге бөлүнөт. Мисалы үчүн мыналар ошо 4кө бөлүнгөн жыгачтар, жоноруп кеткен жыгачтар. Эми бардык эле жерде баягы ылайыктуу кездешпей калат, жоноруп кеткендиги үчүн биз буну станоктун жардамы менен бөлүп жарып алабыз. Анан ачып коебуз. Буларды эми күнгө жайып коебуз. Баягы формага келтиргенге чейин булар кургаш керек. Бир жумада азыркы погодада ошо бир жума мүмкүн жаанчылыраак болсо бир 10 күн убакыт турат. Анан матоого келип калат. Матап жанагы кереген өзүнүн формасын беребиз. Буну эми азыр күнгө жайып коебуз. Азыр эми мыналар азыр кургаган, даяр. Буларды азыр түздөгөнгө уже болуп калды. Будан негизи азыр көбөлөп атат, бир 15тей. Мындай айтканда табына келип калган жыгачтар. Буну эми пардын жардамы менен салып, ийип формасына келтиребиз. Бул жыгачта иштеп мындай опыттан жыгачты көтөрүп салмагынан өзү билинип эле калат жыгач. Жеңилип калат бир топ эле. Азыр мына парыз иштеп атат. Теске салуу, башкача айтканда ийүү, бул эң кызыктуу процесс. Аматов Уланбек мырза окка деген жыгачтарын мынтип ысык бууга бышырып теске салып ийет. Такшалган уста үчүн бул бөлүгү оңой эле. Бирок жаңы гана үйрөнүп жаткандарга ар бир кыймылда этияттык талап кылынат. Бул парда азыр 10 минутага жетпейт. Сизде бир 6-7 минутада даяр болот. Икемдүү болот. Жанагы немеге формага келиши дагы жакшы болот баягындай. Ийилип, жеңилирээк дагы неме кылат. Анан форма бергенден кийин дагы жакшы кармайт. Экинчи жакшы жагы бар, бул жыгач өзү баягы чыңалып дагы бышып дагы калат да. Мына алып чыгып жайып коя тур. Мына берки чеки, баягына апарып койдуң кайра. Азыр мына парда уже болду. Мына где-то бир тегерек турду. Азыр
Бул жыгачты биз мына шаблонубуз ушунун формасына келтиребиз. Жыгач мындай пардын жардамы менен жумшап калат, иштегенге жеңил болуп калат. Анан сынбайт дагы. Үчүнчү жагы бышык дагы болот. Парга бышык калгандан кийин. Формага азыр келди. Биздин эми колубуз көнүп калган, азыр мынага салсак туура болуп чыгат. Мына бирдей формада. Анан кереги болуп краскаланып көктөлүп кетет. Сынат анча баягы көбүрөөк кургап кеткендер болот. Жыгачтын өзүнүн дагы бир аз начарыраак жыгачтар болот. Негизинен түзөлөт. Ошо шаблонубуз. Ушуга салып бир текшерип коебуз мына. Экөө бирдей болуш керек. Кереге жакшы бир кылда болот. Уукту жасоо ыкмасы деле дал ушундай. Аны бууда ысытып, жумшартып, ийип, кургатып, сырылап алат. Ар ким ар кандай ыкма менен неме кылат. Биз эми сразу матосун ийип алабыз дагы. Мына угубуз дагы болуп калды. Ата кесибин аркалап, улутубуздун баалуулугу болгон боз үйдү жасап келе жатканына 35 жылдын жүзү болуптур. Эми мынтип өз өнөрүн уулуна үйрөтүп, жардамчысы катары ар дайым жанында алып жүрөт. 5-6 класста уже мындай атама жардам берип, эми ананысын алып кел десе, буну алып келип, ону жанында жүрүп, ошол аркылуу үйрөнүп калгам, ата кесип болуп калган. Эми келечекте уланып кеткенге ойлор деле бар. Мынтип бири жыгачты аарчып берсе, экинчиси кургаганын ийип жайлайт. Дагы бири сырлап түрлөйт. Бул процесс ар күнү уланат. Азыр эми түштүк чергесинде мына үйдү жасап, ушуну аркалап келаткандар жок эселе болуп калды. Себеби бунун түйшүгү деле мээнети бир топ эле мээнети бар. Ошон үчүн мээнеттен кичине качышабы, кыскасы баягы үйдү мындай жасап улантып кеткен усталар деле саналуу эле калдык го. Мурун эми баягы биздин күнүмдүк баягы тириликтеги жайлоого гана неме кылып кетишчү эле да. Элдерибиз, кардарларыбыз алып кетишчү эле. Эми азыр бир аз башкачараак болуп атат. Ал акыркы жылдары туризм өнүгүп келатат, Кудайга шүгүр. Ошого ушу сырттан келген конокторду тейлеш үчүн, маданиятыбызды көргөзүш үчүн бир аз жайылып атат, Кудайга шүгүр. Жайлоолорго основной клиенттерибиз, кырдааларыбыз ошол эс алуучу жайларга алып атышат. Мисалы үчүн азыр бир үй бүлө бир эле үйдү ала турган болсо, азыр ошол эс алуучу жайларда 5тен, 10дон буйрутма берип алып кетип атышат. Үйдүн баягы сезондоп неме кылат, эми мисалы үчүн азыр мына февраль айы.
Бул ушул майларга чейин аябай немерак болот, мындай катуураак болот. Себеби ошол убакка чейин бүт убакыт тар болуп калат да, жайлоого чыгып кетишет. Себеби көчө турган мезгил болот, тейлей турган убакыт болот. Ошон үчүн биз май узагы июнга чейин мындай сезон болот да. Андан кийин бир аз жанагы даярдыктарды көрүп калабыз кийинки жылкыга жанагындай. Эми бул баягы көбүрөөк убакытты талап кылат да. Жанагы ички боолору, жасалгалары дегендей кийизден жасалган буюмдар, согула турган өрмөктөрү, бул аябай көп колду көбүрөөк кармай турган иштер. Ошон үчүн биз сезонду ошо бүтүргөндөн кийин кийинки жылкыга эле кайра эле даярдыктарды көрө баштайбыз да. Боз үйлөрдү уста үйүндө эле жасайт. Бир чыгарганда 10дон ашык үйдүн жыгаштарын ырастайт. Мындай учурда короосунун бир аз таардыгы сезилип, ыңгайсыздык жаралган учурлар да жок эмес. Мисал үчүн бизге эми мындай чоң деле жардамга баягындай өтө деле муктаж эмеспиз. Бирок мен бул ишти аркалаган үчүн жакындан жакшы билем да. Себеби бул Кыргыздын эң мындай бетке туткан маданиятыбыздын бирөөсү катары билем. Бирок ушул эгерде ушуну өнүктүрүп кайра көтөрүш үчүн мисал үчүн мына налогторду бир аз кичине жеңилдетип берсе, именно ушул улуттук нерселерди кичине бизге жардам иретинде болуп калат эле. Ошол эле жардамдар болсо, анан бир кененирээк жер болсо атайын бөлүп берсе, ушул бизге чоңойтконго, ушу өркүндөткөнгө бир топ жардам катары болуп калат эле. Бизде эми жардамчы дегенде мындай айтканда үй бүлөлүк эле кесип болуп калды десек болот. Анан шакирттерибиз да бар, сырттан келип үйрөнүп жасап неме кылып аткан. Үйрөтөбүз, каалоочулар болсо деле эшик ачык. Эми бул өнөрдү башкаларга канчалык жайылсак жакшы да, мына кыргыздын маданиятын алып жүрсө деген тилектебиз.